Достор, Совет деген каяктан чыкты? Советтин жана корзинкаларын сатып алып, 4 же болбосо 6 совет алып барышат экен, кээ бир жерде 8ден алып барышат экен. Ошол советтин ичин толтуруу азап эле экен да, азап чын эле. Бирөөсүнө жанагындай арак-сарак, вино, коньяктын кымбаттарын саласың. Ал жок деген эле бир жакшы баа чыгат, бир 4000, 3000 чыгат экен да. Анан бирөөсүнө фрукту, бирөөсүнө шоколад, поколад, таттуу паттуу эме. Бул эмне деген биз жанагы ушул жашообузду жеңилдеткен ордуна кайра эле тияктан бияктан алып эле кошумча кылып эле совет кылып атабыз да. Мейли жанагы сеп берип атканда септин баарын ар бирин тиги эмеге бантикке байлап, анан тиги эмеге жанагы сеточный эмеге байлаганыбыз ладно. Эми бирок совет алып баруу. Ой, мурда кечикти бир 2 эле коробка алып барыш эмес белек? Бирөөсүнө борсок, бирөөсүнө эт, бирөөсүнө жана таттуу паттуусун салып элечи. Ай, бул деген корзинкасын анан кээ бир убактарда эми совет алып баргандан кийин корзинкасына сурай албайсың да обратно. Корзинканы бошоп берип койсоңор депчи. Эмне деген бул ысырап корчулук? Ошол корзинканы толтура албай таскаң чыгат экен да. Биз жашообузду жеңилдетпей эле, мисалы жакында эле жанагы гид берүү деген, гид жабуу деген нерсени биз жакында эле жоготуп баратканбыз, Жок, кайра күчтөндү. Кийилбеген чепкендер, кийилбеген көйнөктөр, калпактар, жоолуктун түрү. Ушул совет менен эле жоолукту жанагы кийитти жоготуш керек, такырды жоготуш керек. Лишний расход. Ошонун баарын эле ошол үйдүн той ээсине берип койсо, же болбосо жаштарга берип койсо, жакшы эле болмок да. Ал эми советти тойду и так эле толтура конфет печенье. Андан тышкары совет барат. Анан совет бунун баары эле расход болуп атпайбы? Биз жашообузду жеңилдетпей эле обош бетер тияктан кошумчалап, бияктан кошумчалап, анан тигил септин баарын эмеге байлап жөн эле татаалдаштырып алдык да. Өкүл ата, өкүл апа. Өкүл ата, өкүл апаны кандай максатта коюшат? Жаштардын жашоосунда алардын ролу кандай? Азыркы күндө баарыбыз эле көрүп турабыз, Өкүл ата, өкүл апаны акчасына карата коюшат. Подарка бере алабы? Шакек пакет тойго кошумча кошо алабы? Канча кошумча кошот деп. Кээ бир убактарда өздөрү менен тең досторун коюп коюшат. Менин оюмча, мисалы өкүл ата, өкүл апа бул баягы үйдө казан аяк кагышып кетсе, же болбосо кандайдыр бир кеңеш керек болсо, кандайдыр бир жардам керек болсо, кандайдыр бир мындай акыл насаат керек болсо, ата энеңе кайрыла албай турганда, ошол өкүл атаңа, өкүл апаңа барып кайрылсаң болот деген эме да, түшүнүк. Азыркы күндө өкүл атасын тойдон кийин көрбөгөндөр да бар. Азыркы күндө өкүл апасы жок эле коюп коюшат. Азыркы күндө өкүл ата менен катышпайт. Жанагындай жентек той, ошо тойдо эле чогулуп эметип коюшат, болду. Кээ бир убакта өкүл ата, өкүл апа өзлөрү үй бүлө катары үлгүлүү эмес. Менин оюмча, ошол өкүл ата, өкүл апа боло турган үй бүлө өзү үлгүлүү болуш керек. Жок дегенде эмеде үй бүлөлүк жашоодо 10 жылдан өйдө жашаган адамдар болуш керек. Элдин арасында кадыр барктуу, аялын дагы, күйөөсүн дагы элдер сыйлаган үй бүлө болуш керек. Эмнегедир бизде бала 20да болсо 22 жаштагы баланы коюп коюшат өкүл ата кылып. Үй бүлөсүн тааныбай эле, өкүл апасын тааныбай эле, эптеп эле акчасы болсо, ушу тойго подарка берсе, шакек алып берсе деген эле максатта коюп коюшат. Же болбосо көбүнчө начальниктерин коюп коюшат да. Ал начальниктер ал жумушта башка, балким үй бүлөдө башка болушу мүмкүн. Бирок мына азыр айтсаңар, баарыңар тең өкүл апаңа, өкүл ата менен катышасыңарбы? Катышсаңар, кайсыл учурда катышасыңар? Негизи өкүл ата, өкүл апа бул деген негизи аябай чоң статус, чоң жоопкерчилик. Бизде өкүл ата, өкүл апанын статусу мындай эме болуп барат да, жоголуп бараткандай болуп атат.